Саламатсыңар балдар. Кайрадан кыргыз тили сабагын баштайбыз. Биздин сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз балдар өтүлгөн темалар боюнча кайталоо үчүн тесттик тапшырмалар менен иштейбиз. Биз буга чейин сүйлөмдөгү түшүндүрмө мүчөлөр, алардын түрлөрү боюнча таанышканбыз. Анда эмесе биз сабагыбызды баштаардын алдында бүгүнкү тесттик тапшырмалар сабагыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Өтүлгөн түшүндүрмө мүчө жана анын түрлөрүн толук кайталап, тесттик суроолорго жооп беребиз. Түшүндүрмө аныктооч, түшүндүрмө толуктооч, түшүндүрмө бышыктоочторду суроолордун негизинде бири-биринен ажыратып үйрөнөбүз. Өтүлгөн тема боюнча сапаттуулугубузду өстүрөбүз, катасыз жазууга, так сүйлөөгө, эне тилибизди сүйүүгө тарбияланабыз. Биринчи суроо: түшүндүрмө мүчө деген эмне? Ойлонуп, жообун даярдагыла. Жообун тапкан болсоңор, менин туура жообум менен салыштырып көргүлө. Сүйлөмдүн кайсы бир мүчөсүнүн маанисин тактап, толуктап турган сөз түшүндүрмө мүчө деп аталат. Экинчи суроо: түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрү катарында келиши мүмкүнбү? Ооба, түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрү катарында келиши мүмкүн. Демек, туура жооп ооба. Кийинки суроо, үчүнчү сурообуз: биздин шаарыбызда, Жалал Абадда жайкысын аба ырайы ысык болот. Берилген сүйлөмдөгү түшүндүрмө мүчөсүн таап жана ал кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарып жаткандыгын белгилейсиңер. Силер туура баамдагандай, биздин шаарыбызда, Жалал Абадда жайкысын аба ырайы ысык болот деген сүйлөмдө Жалал Абадда деген бул түшүндүрмө бышыктооч. Кийинки төртүнчү суроого келдик. Апамдын көйнөгү, кызыл гүлдүү көйнөгү өзүнө абдан жарашат. Берилген сүйлөмдөгү түшүндүрмө мүчөсүн таап жана ал кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткаргандыгын белгилейбиз. Бул суроого да туура жооп берди деп мен ишенейин. Апамдын көйнөгү, кызыл гүлдүү көйнөгү өзүнө абдан жарашат. Бул жерде апамдын көйнөгү деген сөздү кайрадан дагы түшүндүрүп көргөзүп аткан түшүндүрмө бул кызыл гүлдүү көйнөгү. Кийинки тапшырмабыз бул текст менен иштөө балдар. Берилген тексттен силер түшүндүрмө мүчөлүү сүйлөмдөрдү табасыңар. Анда мен азыр силерге Калый Молдобасанов деген текстти окуп беремин. Жакшылап көңүл коюп угуп тургула. Андан соң тексттен түшүндүрмөлүү мүчөлөрдү тапканга аракет кылабыз. Калый Молдобасанов. Борбор калаабыздан бир көчөнүн атын жана Кыргыз улуттук консерваториясына, Кыргызстандагы бирден бир музыкалык жогорку окуу жайына Калый Молдобасановдун ысымын ыйгаруу тууралуу чечим чыгарылбай келүүдө. Калый Молдобасанов барктуу, нарктуу, ак сөөк, чыгармачыл үй бүлөдө өскөн. Атасы Молдобасан Мусулманкулов Кыргыздын белгилүү манасчысы, комузчусу, ырчысы, акыны болгон. Алардын үйүнөн Кыргыздын залкар ырчы обончуларынын, акын жазуучуларынын изи үзүлчү эмес. Ал кезде чыгармачыл адамдар абдан ынтымактуу болуп, бири-бириникине байма-бай кирип чыгып, ысык суугун бөлүшүп туруу көнүмүш адатка айланган. Ошол залкарлардын арасында өскөн балалыгы, жаштыгы анын келечектеги залкар композитор болуп чыгуусуна түзүлгөн жакшы чөйрө болгон. Молдобасан атабыздын айтуусундагы Манас эпосунун кол жазмасы, өзүнүн айтуусунда калтырылган мурасы Кыргыз улуттук илимдер академиясында сакталуу. Анын Манас айтуусу динге көп байланыштуу болгонунан Совет мезгилинде ошол тоталитардык доордо көмүскөдө кала берген. Мынакей балдар, ошентип силер дагы Калый Молдобасановдун өмүр чыгармачылыгынан кыскача үзүндү уктуңар. Эми ушул берилген текст боюнча биз төмөнкүдөй суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Тексттин ичинен мен сүйлөмдөрдү алдым. Ошол сүйлөмдөргө карата
суроолорду даярдаганмын. Аракет кылып жооп берип көргүлө. Кайсы сүйлөмдө түшүндүрмө мүчө берилген? А. Борбор калаабыздан бир көчөнүн атын жана Кыргыз улуттук консерваториясына, Кыргызстандагы бирден бир музыкалык жогорку окуу жайына Молдобасановдун ысымын ыйгаруу тууралуу чечим чыгарылбай келүүдө. Б. Калый Молдобасанов барктуу, нарыктуу, ак сөөк чыгармачыл үй бүлөдө өскөн. Мына ушул эки сүйлөмдүн кайсынысында түшүндүрмө мүчө бар? Силер туура таптыңар болуш керек. Борбор калаабыздан бир көчөнүн атын жана Кыргыз улуттук консерваториясына, Кыргызстандагы бирден бир музыкалык окуу жайына Молдобасановдун ысымын ыйгаруу тууралуу чечим чыгарылбай келүүдө. Бул жерде Кыргыз улуттук консерваториясы дегенди дагы түшүндүрүп атабыз. Кыргызстандагы бирден бир музыкалык окуу жайы деп. Бул түшүндүрмө мүчө балдар. Кийинки суроо. Кайсы сүйлөмдө түшүндүрмө мүчө бар? Дагы карап көрөлү. Асы. Алардын үйүнөн кыргыздын залкар ырчы обончуларынын, кыргыздын алгачкы интеллигенция өкүлдөрүнүн изи үзүлчү эмес. Б. Ал кезде чыгармачыл адамдар абдан ынтымактуу болуп, бири-бириникине байма-бай кирип чыгып, ысык суугун бөлүшүп туруу көнүмүш адатка айланган. Кайсы сүйлөмдө түшүндүрмө мүчө бар? Туура таптыңар болуш керек. Алардын үйүнөн кыргыздын залкар ырчы обончуларынын, кыргыздын алгачкы интеллигенция өкүлдөрүнүн изи үзүлчү эмес. Ошол ырчы обончуларды дагы түшүндүрүп көргөзүп атат. Алар кыргыздын алгачкы интеллигенция өкүлдөрү деген түшүндүрмө мүчө менен. Кийинки сурообуз. Кайсы сүйлөмдө түшүндүрмө мүчө бар? Ошол залкарлардын арасында өткөн балалыгы, жаштыгы, анын келечеги залкар композитор, чыныгы музыкант болуп чыгуусуна түзүлгөн жакшы чөйрө болгон. Б. Молдобасан атабыздын айтуусундагы Манас эпосунун кол жазмасы, өзүнүн айтуусунда калтырылган мурас Кыргыз улуттук илимдер академиясында сакталуу. Кайсы сүйлөмдө түшүндүрмө мүчө бар? Туура жообун тапкан болсоңор, мен ачтым. Бул эки сүйлөмдө тең түшүндүрмө мүчө бар балдар. Жакшылап көңүл коюп угуп турасыңар. Ошол залкарлардын арасында өткөн балалыгы, жаштыгы, анын келечектеги залкар композитор, анан ошол залкар композитор дегенди түшүндүрүп көргөзүп атат. Чыныгы музыкант болуп чыгуусуна түзүлгөн жакшы чөйрө болгон. Б-сында дагы бар. Молдобасан атабыздын айтуусундагы Манас эпосунун кол жазмасы, өзүнүн айтуусунда калтырган мурасы Кыргыз улуттук илимдер академиясында сакталуу. Бул жерде кол жазмасы ошол Молдобасан Мусулманкуловдун. Аны биз түшүндүрмө мүчө катарында могу сөз менен берип атабыз. Өзүнүн айтуусунда калтырган мурасы деген мааниде. Кийинки суроого көңүл буралы балдар. Кайсы сүйлөмдө дагы деле түшүндүрмө мүчө бар? Анын Манас айтуусу динге көп байланыштуу болгонунан Совет мезгилинде ошол тоталитардык доордо көмүскөдө кала берген. Б. Атасы Молдобасан Мусулманкулов кыргыздын белгилүү манасчысы, комузчусу, ырчысы, акыны болгон. Туура жообун тапкан болсоңор, анда карап көрөбүз, текшерип. Анын Манас айтуусу динге көп байланыштуу болгонунан Совет мезгилинде ошол тоталитардык доордо көмүскөдө кала берген. Бул жерде Совет мезгилин ошол тоталитардык доордо деген түшүндүрмө мүчө менен берип атат. Азаматсыңар балдар, силер суроолорго жооп берүүгө абдан аракет кылдыңар жана туура жоопторду таптыңар деп мен ишеничте калайын. Бүгүнкү сынак сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула балдар.